Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Биз адаттагыдай түз эфирибизди четинен баштай берсек, бүгүнкү тема финансылык сабаттуулук. Буга чейин анонс да берип кетти элек. Азыр болсо биз коногубузду запрос отправлен. Саламатсыздарбы? Кубаныч, саламатсызбы? Кандай болуп жатат? Жакшы, рахмат, кесиптешим. Жакшы эле болуп жатат. Анда жакшы. Четинен баштай берсек, урматтуу Instagram түйүндүн биздин катталуучулар, баарыңыздарга салам айтабыз. Анан өзүбүздүн түз эфирибизди баштайбыз. Азыркы күндө баарыбызга белгилүү болгондой, негизи акча менен мамилени туура түзүү, бул болсо финансылык сабаттуулук деп коет экен да, жөнөкөй айтканда. Азыркы мезгилде болуп жаткан кыйынчылыктар, мисалы интернет алдамчылык боюнча көп эле окуялар болуп атат. Мүмкүн ушул кыйынчылыктар биздин элибиздин жетишсиз билиминен себеп болушу мүмкүн да, ошо же финансылык сабаттуулук жетишсиз болгондуктан да алданып атабы деген суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Анда мына жаңы эле бизге кошулган биздин коногубузду да тааныштырып өтөйүн. Кубаныч Мусуралиев, Улуттук банктын финансылык сабаттуулук бөлүмүнүн жетекчиси. Дагы бир жолу саламатсызбы, Кубаныч мырза? Саламатчылык. Сиз катуураак сүйлөсөңүз жакшы болот эле. Анда ошо биринчи суроо, финансылык сабаттуулук деген эмне жана ал интернет алдамчылыктан алдамчылык менен күрөшүүгө кантип жардам берет? Финанс сабаттуулук деген бул жөнөкөй тил менен айтсак, бул адамдын финансылык билими, анын финансылык аракети, финансылык мамиленин бир набору десек болот. Анын баары эмнеге керек? Адамдын ошо финансылык чечимдерди кабыл алууга, туура чечимдерди кабыл алууга, бул деген келечекте өзүнүн ошо финансылык бакубаттуу жашоосуна өбөлгө түзөт деген бир инструмент десек болот да. Негизи финанс сабаттуулук мындай жөнөкөй көрүнгөнү менен мунун тарыхы абдан чоң, бай тарых бар нерсе десек болот да. Балким таныстар болуш керек. Вавилондогу эң бай адам деген мисалы бир китеп бар. Ал жерде окуялар 3000-4000 мурда жыл болгон окуялар баяндалат. Ошол кезде деле адамдар ошо мисалы байлык топтогондун жолдорун айтып берген, ошо каражат топтоо, инвестиция кылуу деген бир түшүнүктөр уже бар болчу да ошол жерде эле. Биз азыркы учурда ошо финанс сабаттуулуктун дүйнөдө тарап жаткан түрү бул 20 жыл мурдагы OECD деген уюм тарабынан башталган долбоор. Телефонуңузду өчүрүп саласызбы, дагы башка же биякта дагы бирөө, бул дагы ким кошулуп атат бияктан? Улантып берели анда, Кубаныч мырза. Ошо финанс сабаттуулук ушундай бир чоң долбоор болуп, азыр туура дүйнөдө абдан кенен таралып жатат. Анан ушул финанс сабаттуулуктун эмне баягы алдамчылар менен күрөшүүгө тиешеси бар дегенде, финанс сабаттуулуктун эң мындай бир маанилүү жана милдеттүү түрдө бир кирген суроолор бул ошо тобокелдиктер жана финанс коопсуздук маселелери. Бул финанс сабаттуулуктун бир абдан чоң жана маанилүү бөлүгү болуп эсептелинет. Жана биз тренингтерди, окутууларды өткөрүүдө сөзсүз бул маселелерге көңүлдү бурабыз да.
Жакшы, рахмат. Ошо кандай адамдарды мисалы финансылык жактан сабаттуу деп атаса болот? Ушул бир параметрлерди бизге берип кетесиздерби? Ооба, албетте мындай бир параметрлер бар. Мисалы адам ошол бюджетти, киреше чыгашасын санап, бюджет жүргүзүү деп айтсак болот да, биринчи параметр. Демек, ал ошо киреше канча алып атканын билет, канча чыгаша чыгып жатканын билет, каяка кетип атканын билет. Ошону анализдеп, жазуу түрүндө же балким ошол эле кандайдыр бир мобилдик тиркемелер аркылуу ошону көзөмөлдөп турганды, бул мындай бир маанилүү параметр десек болот. Ошол эле учурда ошол адамдын финансылык коопсуздук жаздыгы деп коет. Кандайдыр бир күтүлүүсүз учурларда керек болуучу акча каражат, эми аз дегенде 3 айлык сиздин баягы айлык чыгашаңыздын размериндеги, өлчөмүндөгү бир мындай сумма акча каражат. Алга сиз эч мындай бир кандайдыр бир жагдайда эле алганга уруксат болгон бир сумма, ошол акча сизде болуш керек да. Это орусча айтканда подушка безопасности. Бир 3 подушка, айлык да. сакталып туруш керек экен да, Ооба, бул деген эми биз мындай баарыбыз эле адамбыз, билбейбиз эртең эмне болуп кетет, кандай болуп кетет. Кандайдыр бир учурларда, ошо көп учурларда биздин ошо каражат баягы расход болууга эме болот да, керек болуп калат. Ошондуктан ал акча болуш керек да. Ушу финансылык жактан сабаттуулукка мисалы үчүн жазып атат бизде депозит, инвестиция деп коет Ооба. Дагы бир ушул нерселер дагы кириши мүмкүн да, Албетте, аны кийинкиси как раз ушул болчу. Мен айтар элем, бул баягы ал адам, финанс сабаттуулугу жогору адам, ал албетте ошол акчаны туура инвестициялоо, ошол эле депозитке салуу, баягы анткени депозит деген баягы бир аз коопсуздук жагынан мындай жогору инструмент катары саналат. Кечээ эле биз эфир кылып, ошо аманаттарды коргоо системасы жөнүндө айтып кеттик. 1 миллион сомго чейин акча каражат депозитке салынган. Бул мамлекет тарабынан гарантияланган да. Демек, кандай учур болсо дагы ошо 1 миллион сомду сиз кайтарып аласыз. депозит Ошондуктан салган учурда, банкрот болгон учурда, эки жактар депозит салып, ошол акчаны кайра айтып кетсек, алганга Финсабат гарантиясы. деген дагы баракчабыз бар биздин Инстаграмда. Ал дагы ошол катталса болот биздин катталуучуларыбызга. Ошол. Анан ошо пассивдүү доход деп коет, пассивдүү киреше. Ошону дагы кылган, билген адам, ошол финанс сабаттуулуктун белгиси болот. Ошол эле учурда өзүнүн укуктарын коргоону билген, ошол эле алдамчылардан сактанууну билген. Анан финансылык баягы сабаттуулук негизи баягы санариптик сабаттуулук менен чогуу жүрөт. Анткени ошондуктан ал адам, финанс сабаттуулугу жогору адам, мындай онлайн санариптик продукттарды жакшы колдонгонду да билиш керек. Демек, заманбап жаңылыктарды дагы, технологияларды дагы кошо алып жүрүш керек экен, финансылык сабаттуу адам. Урматтуу биздин катталуучулар, сиздер дагы түз эфирде өзүңөрдүн суроолоруңуздарды берсеңиз болот биздин коногубузга. Ошондой эле комментарий калтырыңыз. Бул сизге тема кызыктуубу, ошол туурасында. Мен дагы бир жолу теманы кайталап өтөйүн. Бул интернет алдамчылык менен күрөшүүдө финансылык сабаттуулуктун орду. Жана кийинки сурообуз, улуттук банк тарабынан жарандар үчүн ушу финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча кандай платформалар бар? Негизи ушу Кыргызстанда кыргыз тилинде балким эң алгачкы жана мындай маанилүү платформа катары Финсабат KG деген вебсайтыбыз бар. Улуттук банктын атайын финанс сабаттуулукту жогорулатууга арналган вебсайт. Анын ичинде көптөгөн макалалар, инструменттер бар, калькуляторлор бар, тесттер бар. Ошол эле медиа клуб деген бөлүкчөдө видео роликтер бар. Ошол үй бүлөлүк бюджеттен баштап, ошол эле каражат топтоо, инвестициялоо, тобокелдиктер, финанс коопсуздук, укуктарды коргоо бөлүктөр боюнча көптөгөн материалдар бар. Ушунун баардыгын биздин каттоочуларыбыз баарыңыздарды чакырып кетет элек. Аларды карап,
ошол жактан эле бир топ финанс сабатыңызды жогоп атсаңыз болот. Ал Ошол эле дагы бир жолу учурда кайтып биздин кетесизби? Сайттын аталышы кандай? 3W чекит финсабат чекит KG Мгм. ошондой сайттын аталышы. Ошол эле учурда биздин Facebook, Instagram, YouTube'да финсабат деген баракчаларыбыз бар. Ал жакта биз күн сайын мындай пайдалуу, жакшы контентти жарыялаганга аракет кылып, ошо адамга пайдалуу бир пайдабыз тийсин деп ошо аракеттенип жатабыз. Ошо сиз менен интервьюга даярданып дагы мен ошол Финсабат KGге кирип көрдүм сайтка. Мен дагы финансылык жактан сабаттуулугум орто болуп чыкты, аябай сонун эмес, бирок орто. Бирок сиз айткандай ушу кайсы жерде иштеш керек, кандай кеңештер берилет, мындай ошол тестти өтүп атканда дагы мындай ой жүгүртүү кичине эме өсөт экен да. Демек мен эгер инвестиция кылып койсом, эгер бизнесим бар болсо, аны жакшыртууга инвестиция кылсам, кийин өзүмдүн дагы каражат табуум дагы жогорулайт экен деген ушундай бир жакшы нерселер бар экен да. Чындыгында эле абдан кызыктуу сайт. Урматтуу катталуучулар, сөзсүз түрдө кириңиздер, катталыңыздар, тесттен өтүңүздөр, билим алыңыздар. Жана дагы кийинки суроомду берип кетсем, Кыргызстанда элдин канча пайызы финансылык жактан сабаттуу деп саналат? Сизде бир кандайдыр бир статистика жүргүздүңөр беле? Бөлүшүп кетесизби болсо? Ооба, 2021 жылы биздин ошо өнөктөштөрүбүз ОСР, OECD деген уюм бар. Бул ошо эл аралык уюм. Ушул финанс сабаттуулук боюнча долбоордун дүйнөдө таралып жаткан себепкер болуп эсептелинет. Алардын методикасы боюнча бир изилдөө жүргүзүлүп, Кыргызстандын 55,4 пайызынын финанс сабаттуулугу жогору деп белгиленген да. 55, То есть негизи мындай карасаңыз, негизи финанс сабаттуулук деле баягы мектепте оценка, балл койгондой эле эсептелинет. Мисалы, максималдуу балл 21. Кыргызстандын көрсөткүчү 11,6 балл болуп, пайыз менен эсептегенде бул 55,4 болгон да. То есть мисалы, алар кандай кылат? 1000 адамды Кыргызстан боюнча ар бир региондон чоң адамдарды опрос кылып, ошо суроолорду берип аныктайт. Анан ошол 1000 адам негизи бул биздин мамлекетке бардык калктын деңгээлин аныктаса болот да, 1000 адамды сурамжылоо менен. Ошондуктан ошо биздин жарандардын ошо жарымдан көбү, 55%-ынын финанс сабаттуулугу жакшы десек болот да. Бирок тилекке каршы бул СНГ мисалы мамлекеттеринен карасак, орточо деңгээл болуп эсептелинет. Кандайдыр бир мисалы, финанс сабаттуулук 3 компоненттен турат да. Ал финансылык билим, финансылык көндүмдөр, аракеттер жана финансылык мамиле. Мисалы, биз финансылык билим жагынан бир аз төмөнүрөөк көрсөткүчтөргө ээбиз. Бирок финансылык көндүмдөр, аракеттер боюнча ошо СНГ мамлекеттеринин экинчи орунда турабыз да. Аракеттер деген эмне? Финансылык жана финансылык көндүмдөр деген эмне? Мисалы, бул кандай десем, мына финансылык билим биринчи бул баягы ошол эле инфляция, депозит, продукттар жөнүндө мындай билими бар экени аныкталат. Көндүмдөр деген, аракеттер деген бул мисалы ошол эле продукттарды колдонуу да ошо. Мисалы, сиз уктуңуз, мына депозит бар экен, депозиттерде гарантияланган, пайыздар мынча деп туруп уккандан кийин сиз барып ошону колдонсоңуз, депозит ачсаңыз, значит сиздин аракеттериңиз бар дегенди көрсөтөт да. Демек, алган жаңы билимди барып колдонуу, тажрыйба иретинде ошону текшерүү. Албетте. Түшүнүктүү. Демек, бул дагы орто көрсөткүч экен да. Мындан дагы аракетти элибиз арасында мындай аракет, финансылык сабаттуулук боюнча көбүрөөк аракет жүргүзүшүбүз керек экен да, э? Албетте. Жана мен ушу бардык ушу биздин ушу досторду баарын чакырып кетет элем. Бул баягы финанс сабаттуулук деген бул ар бир адамдын өзүнүн баягы жашоосун жакшы башкарам десе, ошо финансыны башкарганды үйрөнүш керек экен да. Мунун баары ошол эле сиздин өзүңүздүн эле
бак кубаттуу жашооңуздун, сиздин, жакындарыңыздын, үй бүлө, бала чакаңыздын мисалы келечеги үчүн мындай бир керек нерсе, керек болуучу нерсе да. Ошондуктан бир адамдар өзлөрү аракеттенип дагы мындай аракет кылыш керек экен да. Биз ар бир жаранга барып бул сага керек, маанилүү деп баягы көп убактыбызды бөлүп түшүндүрө албайбыз да. Бул тескерисинче адамдар өзлөрү аракеттенип, кызыгып келип кызыгып, өзүнүн баягы жашоомду оңдойм десе, бирдеме башка финансылык максаттарды коюп аларга жетем десе, өзү аракеттенет да туурабы? Ар бир адам баягы өзүнүн туура жашоосуна бул өзү жоопкерчиликти жоопкерчилик алыш керек экен да. Ошондуктан ушундай дагы белгилеп келдим да. жакшы маалымат негизи. Анан дагы биз айтып кеттик, бизде сайтыбыз бар экен, социалдык түйүндөрдө бар маалыматтар. Анан дагы бир башка дагы бөлүм, ошо финансылык сабаттуулук бөлүмү аркылуу башка дагы бир иш чараларда жүрүп келет болуш керек. Бизде окуучулар менен, студенттер менен, ошого да кыскача токтолуп кетесизби? Ошо улуттук банк тарабынан ошо биздин калкыбызга болгон ошо жайылтуу боюнча финансылык сабаттуулукту. Ооба, жыл сайын биз Улуттук банк 2 ири масштабдуу кампанияларды өткөрөбүз. Бул глобалдык акча жумалыгы жана дүйнөлүк акча каражат топтоо күнү деген. Бул негизи жаштарга көбүрөөк басым жасалат. Баардык региондордо, ошол мектептерде, жогорку окуу жайларда биздин өнөктөштөр менен бир чоң кампания өткөрүлөт. Ал жерде ошол эле кандайдыр бир жыл сайын бир темалар да аныкталат, өзгөчө бөлүк. Мисалы, бул жылы ошо глобалдык акча жумалыгы акча тапсаң сакта, келечекке пайда деген уран менен ошол финансылык алдамчыларга каршы туруу, ошондой бир ошол темага фокус менен ушундай иш чаралар өттү. Аларга жыл сайын бир 30 миңден ашык адам түздөн түз катышат. Кандайдыр бир 200, 300, 400, 500гө чейин иш чаралар өткөрүлөт. Бул баягы чоң иш чаралардын бир чоң иш чаралар болуп эсептелет. Ошол эле учурда биз жыл сайын региондордо оффлайн тренингтерди өтөбүз, где-то 1000 кишиге. Ал жерде баягы бир күндүк тренингте ушул финансылык сабаттуулук боюнча баардык дээрлик, баардык суроолорду камтыган бир тренинг. Ушул тренингтен кийин биз да мындай мониторинг жүргүзүп жатабыз. Адамдардын ошо финансылык сабаттуулук боюнча билиминин артканы, мисалы, бир кээ бир учурларда 20-30% чейин барып жатат да. То есть бул тренингтердин эффективдүүлүгү да көрсөтүлүп жатат. Андан тышкары биз ошол эле интервью кылабыз. Анан ошол эле баягы макалаларды, публикацияларды, постторду жасап соц тармактарда жайылтып турабыз. Рахмат, Кубаныч мырза. Биякта дагы бизде азыр орундуу ушу биздин катталуучулар менен, катталуучулардын комментарийлерине, анан суроолоруна берсек. Гүлзат Талайбековна деген биздин катталуучубуз жазыптыр: саламатсыздарбы? Биз МТФ деген платформага ишендирип, акча салдырып, алданып калдык. Ошол боюнча ким жардам бере алат? Биздин Кыргызстанга киргизбөөгө ошондой алдамчылык платформаларды кимдер карашы керек? Эгер сиздин компетенцияңызда болсо жооп берсеңиз болот, Кубаныч мырза. Эми ушундай сыяктуу алдамчылардын платформалардын түрү абдан көп. Булар үчүн бул чыныгы мындай жумуш. Алар бул жаатта абдан көп аракеттерди жасап, любой баягы схемаларды ойлоп чыгып, өзгөртүп турат да. Бунун баарынын негизи мындай бир эле основа, негиздеринин бири ошол адамдардын акчаларын алдоо жолу менен суруп алуу. Ошол эле баягы сиздин жеке маалыматтарды алуу, кандайдыр бир бат тез кирешелерди табууга мындай азгырып акчаңызды алып алуу. Ушунун баарын негизи адамдардын баардыгы билиш керек деп ойлойм да. Албетте өкүнүчтүү жагы биз кээде баягы кеч болуп калышы мүмкүн, же ушундай бир алдангандан кийин ойлонуп калышыбыз мүмкүн. Баягы турмуш өзү кээде баягы сабак берип коет дегендей. Бирок мына биз баарын чакырып кетет элек, ошол эле Финсабат
ошол эле улуттук банктын сайтында канча деген көптөгөн маалыматтык сообщениялар бар, маалыматтар бар. Ошонун баарын ар дайым ошо көз салып, ойлонуп иш кылууну чакырып кетет элек да. Эми алар кайра эле ошо мисалы эч ким финансылык жактан текшерүүгө жөндөмүн күчөтүш керек ошол платформага акчасын салаардан мурда, мисалы үчүн кандай бул каяктан келген платформа, кандай лицензиясы барбы деген сыяктуу. албетте ал официалдуу регистрациясы барбы жокпу, анын баарын ойлонуп текшерип, негизи эле мына сизге бирөө кандайдыр бир акча жөнүндө сунуш кылып жатса, муну дароо эле мындай ойлондуруп, терең ойлондурууга мындай чакырып кетет элек да. Дагы Анткени бунун бир суроо. схемалары ар дайым өзгөрүп турат. Ал МТФ болобу, башка бир атты коюп алып эле, реклама кылып эле баары бир алдай берет да. Дагы бир суроо болуп атат. Кыргызстан озеро дейт катталуучубуз. Улуттук банктардан талап кылса, онлайн кредитте обязательно видео отчет болсо, а то атасынын приложениясынан баласы онлайн кредит алып жатат дейт. Атасынын приложениясынан баласы дагы ошондой онлайн кредит алгандар учурлар бар экен да. Ушул боюнча улуттук банк буга чейин биздин дагы бөлүмүбүз банк көзөмөл боюнча да айтып кетти эле. Азыркы кезде көп ошо банктар ушундай иш чараларды жүргүзүп атат. Эгер сиздин компетенцияңызга, сиз айта турган сөзүңүз болсо, кошумчалай кетсеңиз болот. Эми албетте баягы алдамчылардын аракеттери мындай ийгиликтүү болуп жаткандардын дагы бир себептеринин ичинде ушул баягы коопсуздук чараларды күчөтүү дагы бир маселелер турса керек. Бул жаатта мен ойлойм мындай бир жаңыртуулар, жакшыртуулар дагы бир киргизилет депчи. Албетте кандайдыр бир дополнительный кошумча бир идентификация, кошумча бир какой-то пароль, сыр сөз деп ушундай бир ошол эле видео балким идентификация, мындай коопсуздук чараларын дагы бир кошумча Күчөтүш керек, күчөтчү бир маселеси туруп калды го деп мен ойлойм да. Анткени ушундай көп учурларды байкагандыктан муну бир карап көрсө да болот дейм да. Айгүл деген катталуучубуз дагы жазыптыр. Саламатсызбы? Кичинекей балама депозит ачсам болобу улуттук банктан дейт. Кыскача жооп бересизби? Ооба. Убактыбыз. Бул жерде мына дароо эле айтат элем, улуттук банк эч кандай жарандар менен иштебейт. Кредит бербейт, депозит албайт. Эч кандай алмашуу операцияларын жүргүзбөйт. Баягы жеке мисалы обменный бюролор катарычы коммерциялык банктардай кредит бербейт, жарандардан депозит албайт. Ушуну мындай бир жакшы баса белгилеп кетким келет. Анткени ошол эле алдамчылар улуттук банктан чалып атам деп, сиздин ошо кредит бир кандайдыр бир операция болуп атат деп алдап, жарандарыбызды алдап кетип атат да. А негизи башка эле коммерциялык банктарда детский депозит деген бар. Ооба, бала төрөлгөндөн баштап эле 5000 сом салып коесуз, ай сайын кандайдыр бир суммалар менен салып, 18 жашка чейин. Бул детский депозиттин эмнеси жакшы? Бул абдан узак мөөнөттүү. Мисалы, ошо 18 жашка чейин чыкканга чейин толуктап турсаңыз болот. 18 жашта бир топ бир жакшы сумма каражат топтолуп калат да. Ошондуктан балдарыңызга депозит ачса жакшы деп айтарым. Рахмат, Кубаныч. Анда биз маегибизде расмий тилди улантсак, бизде орус тилдүү дагы катталуучуларыбыз бар. Уважаемые подписчики, мы продолжаем нашу беседу на официальном языке. Хочу сказать, тема сегодняшнего прямого эфира у нас звучит «Роль финансовой грамотности в борьбе с интернет-мошенничеством». И гость нашей студии, начальник отдела финансовой грамотности Национального банка Кубаныч Мусуралиев. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте всем нашим подписчикам. Меня зовут Асель Ахматалиева. Я являюсь специалистом отдела по связям с общественностью Национального банка. Итак, первый вопрос. Что такое финансовая грамотность и как она может помочь в борьбе с интернет-мошенничеством? Добрый день еще раз. Финансовая грамотность, простыми словами, это набор знаний, поведения, отношения для принятия осознанных финансовых решений, которые в будущем положительно
повлияет на ваше благосостояние. То есть, если так сказать, финансовая грамотность – это грамотность в области финансов. Да? И здесь хочу сразу отметить, что финансовая составляющей, да, обязательной составляющей финансовой грамотности является умение определять риски и обеспечить свою финансовую безопасность. То есть это, скажем так, важно не только зарабатывать деньги, да, но даже, может быть, и важнее их сохранить. Иногда вот буквально сегодня, да, я увидел и как раз поделился на нашей странице Финсоват на Фейсбуке. Случай был в Америке, что пенсионер, он почти всю жизнь копил на пенсию, около 740 тысяч долларов он накопил на пенсию, но в течение 2 месяцев мошенники вошли в его доверие, и под какой-то схемой, что там под обеспечением безопасности этих счетов мошенники вывели все эти деньги. Представьте, Это в Америке, да, происходит? Это в Америке. Это вот самое, можно сказать, такой развитых даже странах эта проблема существует. Это вообще мировая проблема сейчас. Я посмотрел некоторые исследования, что каждый 4-й человек в мире подвергается мошенническим атакам, и более 1 триллиона долларов США в прошлом году было потеряно в результате таких вот операций, мошеннических операций. Поэтому это уже, можно сказать, глобальная проблема. И, наверное, пожалуй, единственный эффективный способ защититься – это повышать свою финансовую грамотность. Вот как раз давайте тогда продолжим. Каких людей мы можем назвать финансово грамотными? По каким параметрам это определяется? В первую очередь, финансово грамотный человек, он ведет учет доходов, расходов, то есть бюджет, да, личный, семейный бюджет ведет. Он анализирует свои расходы, делает правильные покупки, да, и, соответственно, у него остаются какие-то сбережения, то есть он умеет сберегать, в том числе у него имеется финансовая подушка безопасности, то есть это запас денег на какие-либо непредвиденные случаи. Ну, обычно это от 3 до 6 месяцев, но лучше всего до года, да, иметь запас, потому что мы все не знаем, что может произойти завтра, да, и обычно какие-то вот такие случаи, они в себе несут какие-то дополнительные расходы. Поэтому такая подушка безопасности – это тоже признак финансово грамотного человека. При этом, да, можно Да, еще также... такой вопрос. Сейчас очень много людей читают, допустим, даже у меня в семье брат, как стать богатым, самый богатый человек в Вавилоне. Вот такая литература тоже входит, да, вот в один из параметров. Это тоже важно, да, осваивать такую информацию. Да, кстати, вы правы. И я бы здесь действительно отметил, что финансово грамотный человек, он всегда уделяет внимание инвестированию в себя. То есть саморазвитие. Да? Вообще финансовую грамотность можно отнести к саморазвитию. Потому что это не только вопросы финансов. Через финансовую грамотность человек может, к примеру, прийти к тому, что лучше ему, может быть, ездить на велосипеде или купить там, электромобиль. Да? Это позволит экономить бюджет. При этом это также уменьшает пробки, да? Уменьшает вред экологии. Также, к примеру, с точки зрения финансовой грамотности лучше, скажем так, следить за здоровьем, да? Чем потом тратить деньги на лечение, да, к примеру. То есть вот финансовая грамотность, она такая всеобъемлющая, да, то есть через вот финансовую грамотность человек может многие аспекты своей жизни как-то улучшить или контролировать, или как-то привести в порядок. И финансово грамотный человек, он как бы ставит цели, да, свои, скажем, вот эти мечты, превращает в финансовые цели, планирует свои действия, свои финансы и старается, скажем так, их достичь. И я уверен, с финансовой грамотностью это будет легче, на самом деле,
достичь. А вот При этом вот, мгм. финансовая Вот грамотность, у Национального банка есть платформы, которые вот смотрят наши подписчики и захотят вот быть финансово грамотными, с чего начать. Вот есть ли какие-то платформы Национальный банк для граждан, которые они могли бы заниматься, узнавать про финансовую грамотность? конечно, и эта платформа вообще существует с 2015 года. Это специальный сайт Финсабат KJ, Мгм. в котором имеются различные статьи, видеоролики, имеются инструменты в виде калькуляторов, тестов. Там вы спокойно можете свой уровень финансовой грамотности проверить, посмотреть видеоролики. И почитав все эти статьи, я думаю, вы довольно намного сможете повысить свою финансовую грамотность. Это, пожалуй, единственный ресурс в Кыргызстане, который имеет столько, скажем, материалов, да, там и на русском, и на кыргызском языке. И мы как бы стараемся тоже совершенствовать эту платформу. Мы надеемся, что в будущем это будет, ну, как бы сейчас она больше как информационная, но в будущем это будет больше акцент делаться на именно образовательную Мгм. часть. И Я тоже хочу отметить, я была на этом сайте, побывала и проверила свою финансовую тоже грамотность. И, как вы правильно заметили, это не просто ты берешь в магазине там, и покупаешь, да, какую-то литературу, может, она тебе действительно, может, и не понравится, или человек может не понять. Но вот этот finsabad.kg, этот сайт, значит, поможет структурно, да, подойти там сначала эту часть, потом да. еще, да, над какими своими качествами работать, да, значит. Мгм. Конечно, там все идет вот по порядку, да, скажем, бюджет сначала, потом сбережения, накопления, правильные заимствования, потом инвестирование, в том числе риски, финансовая безопасность. То есть все как бы, да, действительно, как вы отметили, планомерно и упорядочено, да, можно сказать. Ага. А вот какие еще мероприятия проводит Национальный банк, кроме вот сайта по соцсетям, именно мероприятия по повышению финансовой грамотности среди населения? А, Помимо, скажем, информирования через сайт, и, кстати, у нас есть еще страница в социальных сетях Финсабат, Мгм. мы также проводим ежегодные информационно-образовательные кампании. Это глобальная неделя денег и Всемирный день сбережений. Это такие масштабные действительно кампании с участием всех наших партнеров в виде государственных органов, финансово-кредитных учреждений и многих международных организаций, общественных организаций. Все мы вместе проводим большие мероприятия в виде лекций, тренингов, экскурсий, викторин. В основном участвует молодежь. Примерно более 200 мероприятий ежегодно проводится, и количество участников порядка 30 тысяч человек ежегодно посещает эти мероприятия. Также мы проводим в регионах тренинги, однодневные тренинги, на котором прям охватываются все темы финансовой грамотности. Около 50 тренингов в год и с участием более 1000 человек. Мгм. Ну и помимо этого постоянное информирование, потому что мы как бы призываем людей, чтобы они сами тоже активно искали информацию, повышали свою финансовую грамотность для их же благополучия, как бы сказать, чтобы люди сами брали ответственность за Ответственность. свою жизнь, да, Да-да-да. чтобы они повышали свою финансовую грамотность и А Кубаныч, искали. вот скажите, да, есть ли четкая статистика, какая часть населения у нас является финансово грамотной? Вы ведете такую статистику? Да, финансовая грамотность измеряется согласно утвержденной методике. Эту методику разработала организация ОСР называется, которая на самом деле продвигает и инициировал этот проект финансовой грамотности Мгм. в мировом масштабе. Да? Мгм. И в 2021 году было такое исследование проведено, которое показало, что уровень финансовой грамотности населения Кыргызстана из максимальных 21 балла составило 11,6 баллов. То есть Мгм. это средний показатель по странам СНГ. Это неплохо и не совсем прям супер, конечно, но это, в принципе, средние показатели. Здесь нужно отметить, что ну, финансовая грамотность делится по компонентам.
финансовое знание, поведение, отношения, да? К примеру, по компоненту финансовые знания наши показатели немножко ниже, но по компоненту финансового поведения наша страна стоит на втором месте после Узбекистана. И Вот сразу вот здесь уточните, что такое финансовое поведение, да, и что такое финансовое знание, да? Вот сначала, чтобы повысить финансовую грамотность, нужно получить знания, да? То есть финансовая грамотность повышается через финансовое образование. Вот, к примеру, даже если мы когда тренинг проводим, мы говорим, вот важно сберегать, да? Важно сформировать подушку безопасности, да? Ну, мы разъясняем, что это такое, да? И человек говорит, да, хорошо, это понятно, это надо. Но если он это не будет делать, не пойдет, да, открывать счет, не будет вести бюджет, не будет вот эту подушку формировать, то есть, значит, у него нет этого поведения. И как бы это на самом деле очень конечно, не быстрый процесс, да, поменять свое поведение. Каждый человек же привык жить по-другому, да, и здесь нужно ему поработать со своим мышлением, изменить свое мышление, да, то есть, но это и будет давать эффект, потому что вот знание без действия, это оно не будет полезным. Поэтому здесь, но есть люди, которые, у них и финансовое поведение, оно, скажем, от природы, да, такое сформировано, или в детстве, да, родители, окружающие как-то на это влияли, то есть они уже, даже люди, которые не имеют высшего образования, да, есть, но у них какое-то финансовое поведение сформировано, они, мы знаем, да, вот базарларда, эмелерде көп мындай саудагерлер бар, абдан мындай шығы бар дегендей, да, они очень такие, ну, от природы, можно сказать, у них есть такое финансовое поведение. Поэтому поведение, оно важно, это потому что приводит к действиям, и эти действия дают потом результат. Спасибо, Кубаныч. Мы, наверное, потихоньку будем завершать эфир, но все-таки хочется напоследок прочитать комментарии, да, берді Адилет Мусимов, қырғызша сүйлөгүлө, Кыргызстанда жүрөсүңөр дейт. Анан дагы бир Эсен Сулайманкулов, кыргызча же было только, но урматтуу биздин катталуучулар, биз деген мен дагы Кубаныч мырза да кыргызча, орусча эки тилде тең сүйлөгөндү билебиз. Эгер сиз суроо жөнөтсөңүз, биз сиздерге кайсы тилде жөнөтсөңүз ошол тилде жооп бере алабыз да. Бирок биз деген ушундай биздин Instagram баракчабызды да карасаңыздар, биз эки тилде маалымат беребиз да, кыргызча биринчи кезекте, анан орусча. Ошондуктан эгер сиздин сурооңуз болсо, узата бериңиздер. Биз кыргызча жооп берүүгө даярбыз. Орусча болсо, орусча дагы жооп беребиз. Анткени Кыргызстанда орус тилдүү дагы биздин жарандарыбыз жашайт. Эгер сиз канааттансаңыз биздин сурообузга, анда биз ушун менен өзүбүздүн эфирибизди жыйынтыктасак, Кубаныч мырза, сизге чоң рахмат. Мен болсо дагы бир жолу биздин катталуучуларга айтып кетейин. Бизде бүгүн түз эфирде Улуттук банктын финансылык сабаттуулук бөлүмүнүн жетекчиси Кубаныч Мусуралиев болду. Сиздерге чоң рахмат. Дагы мындай эфир жактыбы, дагы кандай биздин түз эфирден дагы кандай темаларды, Улуттук банктын ишмердиги боюнча кандай темалар сиздерди кызыктырат, жазыңыздар, пикир калтырыңыздар. Бул видеонун астынан дагы суроолоруңузду узатсаңыз болот. Биз сөзсүз түрдө сиздерге жооп бергенге аракет кылабыз. Кубаныч мырза, сизге чоң рахмат. Рахмат, жакшы турмуздар. Мейлиңиздер.